Кочкоротодагы Айбектин аты хулиган. Мына ушул хулиганды азыр биз тартып маалыматын алып беребиз. Кыргыз аттын чоңу палбаны. Ассаламу алейкум достор. Улуттук спорт каналынын катталуучулары, жалпы эле ачышкоздор. Бүгүн ушу Кочкорота жерине келдик. Бул жердеги Айбек палбандын ушул көк атыны чабылып жүргөн таанымал атын тартып сиздерге көрсөтүп берем. Айбек атты сатам дейт. Анда эмесе видеону толук көрүп турсаңыздар, мен бул аттын маалыматын сиздерге толуктап алып беремин. Бүт улактардын видеосу менен далил катары дагы кошуп өтөбүз. Айбектин айтымында бул аттын теги дагы ата теги жакшы, өзүбүздүн эле жарап жүргөн кыргыз аттардан дейт. Анда эмесе видеону байкап туруңуздар. Мынакей мен бул көк атты жакыныраак чакырып, бул Айбек мырзадан бул аты тууралуу мен маалыматын алып берейин. Ассаламу алейкум Айбек иним. Алейкум ассалам, келиң ака. Келдим, жакшы отурасыңарбы? Жакшы, жакшы. Аттарды атасыңарбы? Жакшы, баг атабыз. Жакшы экен. Айбек, бул көк атыңды сатам дейсиң. Бул аттын эң биринчи эле тегине токтололу. Каяктан келген, кандай аттын баласы? Тегинен токтолсок, бул таза кыргыз жылкы ака. Буну оштон ошо бир досум бар эле. Ошо досум жакшы аттын баласы деп экөөнү алып калып тарбиялап. Анан ошон былтыр барып мен алып келгем ошол атты. Өзүм жагып, болбой барып алып келип, ошо былтырдан бери менде. Азыр эми кичине турмуш шартка байланыштуу кичине акча керек болуп калып сатып атам. Сатыш керек деген. Ооба. Ооба, эми тиричиликте. Ооба. Анан бул аттын кароого, ичип жегени, путу колу, ден соолугу тууралуу айтсаң. Кароого жакшы ака. Путу колу ошо таза, ден соолугу жакшы, Кудай кааласа. Ичип жегендери жакшы. Ичип жегендери жакшы. Мурда сага чейин айгыр коюлган бекен? Жок, айгырга коюлган эмес. Айгыр коюлу элек. Азыр 3 асый болду жазга. Айгыр коюлган эмес. Бул деле 3-4 адам айгырга сурады, бербедим ака. Өзүм үйдө карайын деп атат элем, ушу колбособой бир жагынан. Кичине иш баштап аттым ача, ошого сатыш керек болуп, акча керек болуп сатып атам. Сатайын деп чечим кылдың дегине. Жакшы экен. Азыр бул атты мен жакындан тартып өтөйүн, анан улактарын сүйлөшөбүз. Ага чейин атың бойлуу чоң атта канча бою примерно? Ченегенсиңби же? Боюн ченеген эмеспиз ака. Бою ушу бир 65тин айланасында да болуш керек. 65тей бар а? 65тей. Чоң ат. Мен жакындан тартып келейин. Бир арак келсең, чындыгында чоң ат, кыргыз аттын чоңу. Анан палбан дагы күчү көп ат дагы. Жанына келсеңер дагы билинет. Мен бул атты карылардын улагында, байыштын улагында көп эле жакта көрүп жүрөмүн. Айбекти тааныган үчүн атты дагы көрүп жүрөм, улактарын. Азыр мен улактарын кошуп видеого далил катары дагы коюп беремин. Азыр ага чейин мен жакындан атты тартып өтөйүн. Мынакей таноолору оозу чоң, таноосу, көздөрү кичинекей, кулактары маңдайынан тартайын. Сөрдүп ат бирок пештин жанына келсе. Көкүрөгү, төшү, мына туяктары, путу колу аябай чоң болгон ат экен. Путу колу жайында экен. Санеттери, мына карчыттары. Наракка уруп туруп бакырын бастырсаң, чаткагын тартып коеюн. Кайра бер, төштөрүн тарталы. Бол, дагы кичине арыгыраак экен, кышта көргөнүмдө. Азыр арыгыраак экен кичине. Ооба. Азыр кичине өзүм да үйдө болбой кичине кароо, үйдөгүлөр карап неме кылып атты. Жакшы экен. Эми бул атыңдын улагы тууралуу кичине маалымат айтып берсең. Топко барганы, чыкканы, чуркаганы, анан кайсы улактарда бардың, чаптың? Улагын айтсак, эми улагы жакшы, зор ака. Кудай кааласа. Улагымда быйылкы жылдын эң эле чоң Байыш аканын улагы болду го. Жана тем более жери лай болуп, оор болуп. Ооба.
Ошол жерде видеолор деле бар, жана дрондон түшкөнчү. Таза. Анан ошо Байшеканын улагында барып кечке ортодо чабып ойноп келдим. Алабукага барып жана Асылбайдын улагына. Lexus сайылган улактабы? Ал жерге барып атактуу эле палбандар менен ортодо чабышып Торпоктун үстүндө турдум, кайчылашып. Айда деле тааныш билиштер, көргөн билгендер билет бар да. Демек өзү кышта деле өзү жакшы пулга келип атты эле, өзүн сатпай турган ой бар эле. Сатпай эле быйыл тим более жай күчкө толуп атат, 3 асы болду эми. Үйдө эле карап неме кылайын десем, эми турмуш шартка байланыштуу кичине акча керек болот деп. Ошого сатууга чыгарып турабыз. Ооба, эми ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Кудай кааласа bundan башка дагы жакшы заттарды минесин, эгер эси келсе берсең жакшы экен. Анан булаттын улакка мындай салганыңда барганы, чыкканы, ортодо турганы кандай? Кудай кааласа ат жакшы, зор ака. Барышы түпкүз барат. Чыккандары жакшы. Престе кысылбайбы, жүрөгү сыгылбайбы? Жок, андай не кандай гана чоң жерлер. Каккан казыктай тура береби? Кандай чоң жерлерге барып чабып. Уже жана ат билинет го, бир гелеге салганда эле. Бир геледе эле билинет го. Андан сыңары бир барып чоң жерге барып калгандан кийин уже кийинкисине чочубай эле барып салып чабып келет экенсиң. Анан ошо эми чабып ойнодук. Жакшы экен. Жакшы экен, мынакей маалыматын жакшылап толуктап угуп атабыз. Айбек Палбандан чындыгында мен өзүм да көрүп жүргөн жакшы аттардын бири. Айбек Палбандын колунда тура турушат. Эгер жакса чалып байланышсаңар, аттын баасыны айтабыз беним. Ооба, аттын баасын $8.000 ака. Мындай жакыныраак кылып эле айтайын. $8.000. Улагына жооп, ден соолугуна Кудай кааласа жооп бар. Жакшы. Ат Нокенин Кочкор атасында. Ооба, Нокенин Кочкор атасында. Мынакей достор, көрүңүздөр, өзүбүздүн накта чуркап жүргөн кыргыз аттарга кызыккандар болсо, кыргыз аттын чоң экен бул мындай палбаны. Дагы бул 3 асы экен, мындан ары да эт байлап толсо. Азыр арыгыракпы? Ооба. Өзү азыр деле жоон чоң ат. Эми дагы эт байлап толгон болсо оңор болобу? Ушул атка чалып байланышсаңыздар болот. Ат эсинин номерин коем экранга. Кененирээк маалыматын дагы алсаңыздар болот.